Жанарбек Кубанычевич, Абхаз Армениядағы келген машиналар бойынша бүгін ертеменен таңғамалдан баштап, кеше мен түні келгем өзі. Бүт керектүү адамдар чогултуп, мен азыр ошо совещаниени бүтүрүп келдим. Азыр совещание өткүзүп келдим Агуйда, ынтымак ордодо. Таможня, УНА, баягы милиция, дагы кимдер бар эле. ГКМБ, погранслужба, бардыгын чогултуп, налоговыйды чогултуп ошо совещание өткүзүп келдим. Президентибиз да ушу тапшырманы берип атат. Армения, Абхазиядан келген машиналарды бир жыйынтыкта кылачы бир. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгылачы депчи. Бирок мен бүгүн совещание өткүзгөндө көп нерседен кабардар болдум да, сизге айтып коеюн ушуну. Ушул трибунадан. 15 миңдей машина экен. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчас менен алып келишкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90% документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылып атышат. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3-төн 2-си оң рулдуу машиналардан болуп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн буга шашпаш керек. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, так? Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более-менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдаштырбай турган ушундай машиналар бар. Таможняга айтсак, таможня айтат 5 миңден 12 миң долларга чейин растаможка төлөш керек деп атат. Макул, аны септеп кыскартайлы. Бирок болбой турган машиналарды талкаланган, сынып, эртең ичине адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машиналарды биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн. Коомчулук дагы уксун ошону. Андан сырткары, ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк буяк мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машиналарды алып келдиңер. Эми мындан буяка дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгула ошолорго. Андан сырткары, Чыңгыз Айдарбекович айтат, жал айылындагы 4 баягы кирпич завод боюнча. Мен бул боюнча чамасы өзүм барып келет окшойм ошол жергечи, Чыңгыз Айдарбекович. Себеби дегенде сиз айткандай министрлер барды, булар чечим кабыл ала алышпады. Жергиликтүү бийлик органдары аракет кылып атат, депутаттар аракет кылып атат, болбой атат. Мага дагы бир ошо жалоба жазган. Бир өзүм бир барып ошол кирпич заводдорду текшерип, алардын могул жаратылышка зыяндыгын бир сыра карап келели. Макулбу? Анан кыжаат болбоңуз. Жакында чечим кабыл алабыз.